Қытай менен иштешет элем, Қытайдан товар алат элем, же болбосо Кытайга өзүм кирип, өзүм кыдырып товарларды өзүм алып чыгам дегендер болсо, жаңы бизнес баштап аткандар үчүн, бизнес кылып аткандар үчүн жалпыңыздарга ассалому алейкум. Биз бүгүнкү базар баасы YouTube каналы ушул видеону ошо сиздер үчүн атайын чыгарып атабыз. Сиздерди товар алагал, же болбосо мынандай кылагал, арзан беребиз деп айтпайм. 100% сиздерге пайдалуу видеону чыгарып атам. Аягына чейин зерикпей биз менен болуп турсаңыздар, сиздерге аябай эле кереги тиет ушул видеонунчу. Биз бүгүн Ордолу Ош шаарындабыз. Бүгүн 28 май 2025 жыл. Мына өзүңүздөр билесиздер, Ордолу Ош шаарынын так ортосунда Пекин соода борбору бар. Ал жерде Кытайлардын мейманканасынын жанында келип сиздерге видео тартып атам. Туугандар, эми бул жерде биринчи эле баштай турган нерсе Кытайга кандай кирем, канча сом болот, канча расход кетет деген суроолорго бул жерде Кытайлардын өздөрүнүн авиакассалары, бул жак автобустары, авиабилеттери бүт ушул жерде сатылат. Мен ошол Кытайга кандай кириш боюнча, кандай варианттар бар, кандай жолдор бар, кыскача сиздерге айтып өтөйүн. Кытайга кирүү боюнча, виза боюнча, транспорт боюнча, авиабилет боюнча бул жерден аз сиздерге айтып берем. Кытайга жакында кирем, же болбосо тууган уруктарыңыздар, тааныш билиштериңиздер кире тургандар болсо, ошолорго ушул видеону жөнөтүп коюңуздар. Мына бул жерде келечектин ылдый жагында, Пекин менен келечектин ортосундагы мына Кытайлардын авиабилет саткан жерлери, виза ачкан жерлери. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, оштуктар. Анан туугандар, Кытайга кирем дегенде биринчи очередте эле виза ачтырыш керек. Анан авиабилет, автобус расход көбүрөөк болуп, биздикилер көбүнчө кире албай калып атат. Ошого азыр мына бул жерден Кытайлардан бүт бардыгын сурап чыктым. 500 доллардан визаны 500 доллардан ачышат экен. Мына бул жердечи 500 доллардан ачышат экен. Эң арзан жолу 500 доллардан ачып, автобус менен кирип кетет экенсиздер. Автобус менен 500 долларга виза ачып, автобус менен кирсеңиздер 8000 сомго киргизет экен. Азыр мен сиздерге акчасын чагып берем. 500 долларды сомго чаксак 44 000 сомдун тегерегинде болуп калат экен. Анан автобустун билети 8000 сом, 44 000, 52 000, 55 000дин тегереги менен Кытайга кирип кетет экенсиздер да. Бул эми азыркы мен айтып аткан вариант. Бул жерден аласыздар, визаны ушул жерден тапшырасыздар дагы. Мына Ош тарап менен, Ош Алай Эркештам жолун билесиздер да, ошол жол менен автобус менен кирип кетет экенсиздер. 5-нчи күнү, анан 2-нчи күнү чыгып кетет экен автобусчу. 5-нчи күнү, анан 2-нчи күнү. Анан айта турган нерсе, туугандар, биз азыр астыга номер калтырып коебуз. Виза, эң арзан визаны сиздерге айтып коеюн дедим. Кытайга киргендер үчүн пайдалуу болсун. Биз кыргыздарга бирибизге поддержка кылбасак, акчаны алып келип эле бул Кытайларга төгүп бере берген менен жакшы болбой калат. Визаны алгандан кийин Кытайга бекер эле кирип кете турган жолун айтайынбы сиздерге. Астыдагы номерге байланышыңыздар. 350 доллар менен визаңыздарды ачып беребиз туугандар. 350 доллар менен. Анан мына Ош тарап менен Ош Алай жолуна чыксаңыздар, КамАЗдар кеңирип өтөт. КамАЗ тосуп эле прямой Кытайга ошо визаны кармаган бойдон кирип кетсеңиздер болот. Тааныш КамАЗдарыңыздар болсо бекер эле кирип кетесиздер. Анан тааныш эместер болсо жоопкерасин бересиздер. Эми мына бул автобуска 8000 бергенден көрө КамАЗдарга бир 500 сом, 1000 сом берип койсоңуздар, беймарал алып кирип кетет. Ошону менен Кытайга бекер кирип кетесиздер туугандар, бекер. Элестесиңиздер, мына бул границадан Эркештамдан киресиздер нары. Нары кирип туруп эле, ошодон нары маршрутка таксилер каттайт, таксилерге отуруп туруп эле нары Кашкарга чыгып кетесиздер. Ошон менен Кашкардан нары, Кашкарда аэропорт бар, аэропорттон самолет менен Любой шаарына учуп кирип кетсеңиздер болот. Арзан түшөт сиздергечи. Ошондо азыр сиздерге чыгарып берем. Мына 350 долларга
Көбөйтөбүз. 88 5. 30 миңге визаңыздар бүтөт. 30 миңге. Будан нары 1000 сом деп коелу. Ошоңуз 1000 сом. 31.932 миң менен Кытайга кирип кетесиздер туугандар. Биздин кыргызча жол мененчи. Будан эч күмөн санабаңыздар. Адыңбыдай эле ушулар киргизгендей эле Кытайга кирип барасыздар. Анан жок, кандай киребиз деп корккон болсоңуздар, биздин номерге байланышсаңыздар, биз сопровождение кылып Кытайга ошол Эркештамга, Улуу Чатка чейин жеткирип коебуз туугандар. Ушундай арзан жолдору бар. Ошону көбү айтышпайт. Эми биз сиздерге айтып койдук ошонучу. Анан кийин визага да кайрыла турган болсок, виза бир жуманын ичинде чыгат. Биздин визаларчы. Биздин визалар бир жуманын ичинде чыгып калат. Тез болот. Документтери дагы көп эле документ талап кыла бербейт биздикилерчи. Кытайга кирем дегендер кичине болсо дагы виза боюнча, жол маселеси боюнча маалымат алдыңыздар деп ойлойм. Анан авиа билеттер боюнча дагы арзан билеттер бар. Ол самолет менен учам десеңиздер, эми ол кичине кымбатыраак, бирок алам дегендер болсо байланышсаңыздар, билеттер боюнча дагы маалымат беребиз сиздерге. Арзан билеттер бар. Анан эми Кытай менен иштешем дегендерге дагы юан акча маселеси дагы керек болот. Юан боюнча дагы кичине маалымат берип кетейин. Ошто юан канча болуп атат, доллар канча болуп атат, рубль, сом акча маселеси, акча жагына келгенде ошолор сөзсүз керек болот. Кытайга кирип кетип атканда юан кылып кетишиңиздер керек, Кытайга барып иштетишиңиздер керек. Ошо юанды дагы Кытай менен иштешип аткандар көбүнчө кымбатыраак алмаштырып калып атышат. Эми билгендер бар, билбегендер бар. Билбегендер ошо юанды кымбатыраак курс менен алмаштырып атышат. Ошо курс боюнча дагы бизге кайрылсаңыздар, арзан юандарды алып беребиз. Анча десеңиздер ошончо прямой Кытайга котор десеңиздер, прямой Кытайга которуп беребиз. Наличи десеңиздер, чөнтөгүңүздөргө десеңиздер, наличи кылып беребиз. Юан боюнча дагы жардам беребиз туугандарга. Мына курс боюнча дагы сиздерге акчанын курсу боюнча карап берейин. Бул жерде юан жок экен, бирок юан жок экен. Доллар 80, сатып алуу 87.30, сатуу 87.80 болуп турат. Евро 98.50, сатуу алуу 98.50, сатуу 99.50. Рубль 1.87 болуп калыптыр. Сатуу алуу. Сатуу 1.10 болуп турат. Бул жерде юан жок экен. Сиздерге основной юан керек Кытай менен иштешем дегендергечи. Юан РСК банкта да жок экен. Доллар сатып алуу 87.30, сатуу 87.80. Евро 98.60 сатып алуу. Сатуу 99.60. Рубль 1.85, сатып алуу, сатуу 1.10. Бул жерде юан жок экен. Валютчиктердин юанын карайлы, бирок туугандар сиздерге бир нерсени айтып коюшум керек. Мына валютчиктерде юан 12.20 деп турат. 12.20, бирок бул жерде аз гана суммада алмаштырып берет, чөнтөгүңүздөргө гана. Чөнтөгүңүздөргө бир аз эле алмаштырып берет, бирок көп алмаштырып бербейт. Көп алмаштырсаңыздар деле границага кирип кетип атканыңыздарда, Кытайга кирип кетип атканда акчаны текшерет. Көп акча алып кирип кете албайсыздар. Ошон үчүн бул жерде бир аз арзаныраак алмаштырат. Бирок аз суммада алмаштырат. Анан электронный юандар Alipay, WeChat'тарга булар которуп бере албайт. Только наличи колуңузга гана берет. Ошон үчүн электронный юандар Alipay, WeChat'тарга электронный юан кымбатыраак жүрөт. Ошол жагында бир эске алып коесуздар. Бул жерде арзан эле экен го деп ойлоп калбаңыздар. Мына бул жерде доллар сатып алуу 87.60, сатуу 88 дейт.
Yuanды айтайын, сатып алуу 11.55-тен сатып алат экен. Кайра сата турган болсо 1.20-дан сатат экен. Айтпай эле коеюн, өзүңүздөр эле мындай көрүп алыңыздар. Юанды гана айтып коеюн. 11.50-тен сатып алат экен, 12.20-дан сатат экен. Сиздер алсаңыздар 12.20-дан сатат экен. Юан 11.80 сатып алат экен. 11.22-ден сатат экен. 12.20-дан дегеним, 12.20-дан сатылат экен. Бул жерде 12.30-дан сатат экен. Бул жерде юан жок. Бул жерде 11.80-ден сатып алат экен, 12.20-дан сатат экен. Юан жок экен бул жерде. Доллар 87.60-дан алынат, 87.90-дан сатылат экен. Юан бул жерде дагы бар экен. 11.80-ден сатып алып, 12.20-дан сатышат экен. Кыскасы ушундай экен, туугандар. Юанды көрдүңүздөр, 11.80-ден сатып алып, 12.20-дан сатышат экен. Курс боюнча көрдүңүздөр, туугандар. Валютчиктерден почти бирдей эле экен, баарында эле окшош эле экен. Курс боюнча, юан алмаштырыш боюнча астыга номер калтырам, ошого байланышсаңыздар, канча десеңиздер ошончо юан алмаштырабыз. Ишеничтүү анан, туугандар, ишеничтүү. Баягындай көп жерде алдап коюп атышпайбы? Юанды октомой юандарды, анан Кытайга салганда тоңуп калган юандарды. Кыскасы алдамчылар көп болуп атат, биздики аябай ишеничтүү. Кытайлардын түздөн-түз Кытайлардын өзү менен иштешебиз. Прямой Кытайдан Кытайга десеңиз, ошактан салып беребиз, Кыргызстандан десеңиздер, Кыргызстанга. Кыскасы кыжалат болбоңуздар. Биз онтип баягындай алдамчылык кылганды жактыра бербейбиз, анан жаман көрөбүз, туугандар. Кудайдан коркобуз, кыскача айткандачы. Базар баасы компаниясы, туугандар. YouTube'га, TikTok'о базар баасы деп жазсаңыздар, биздин компания чыгат. Кытайдан бүт. Кытайда эмне ишиңиздер болсо, бизге кайрыла берсеңиздер болот. Кыскасы, Кытайда эмне иш болсо, Кытайга барыш керек болсо, Кытайда айланыш керек болсо, Кытайда нары бери жүрсөңүздөр, Кытайда дагы нары бери алып жүрө турган адамдарыбыз дагы бар. Кытайлык кыргыздар бар. Кытай десеңиздер, Кытайлар бар. Кыскасы, Кытай боюнча проблема болсо, бизге кайрыла берсеңиздер болот. Техникабы, башка товарбы, буюмбу, визабы, юанбы, бүт. Ошо-ошогон иштериңиздер болсо, бизге кайрылыңыздар, туугандар. Базар баасы компаниясы деп YouTube'га жазсаңыздар, биздин компаниянын офиси Бишкек шаарында. Керек болсо, адресин точно беребиз. Ошто дагы бар. Бүт Кыргызстандын булуң бурчуна товар сал десеңиздер, салабыз. Кытайдан алдырып бүт региондорго да жеткирип беребиз, ал жагын дагы айтып коелу. Азыр чоңураак техника алгандар көбүнчө ойлонот да. Акчамды берип койсом кандай техника келип калат? Же болбосо чоң товар алгандар, чоң суммадагылар кыйла эле ойлонот да. Ошону ойлонуп отурбай эле, мына биз арзан жолун, Кытайга кириштин арзан жолун көргөзүп беребиз. Өзүңүздөр кирип туруп эле, границадан кирсеңиз эле, границадан тосуп алышат, нары алып жүрөт, бери алып жүрөт, айткан жериңизге алып барат. Алган товарыңызды же техникаларыңызды өзүңүз барып көзүңүз менен ошол жерден тандап алып келсеңиздер болот. Бул жакта туруп алып, акчам алдатып ийемби, же кандай келип калат деп коркпой нетпей эле, өзүңүздөр прямой Кытайга кирип кетсеңиздер болот, туугандар. Арзан жолун айтып атам, арзан, эң арзан жолучу. Ушундай эле кирип кетсеңиздер болот, коркпой элечи.